Улан Мамбетов электр тармагында 1993 жылдан бери иштеп келет. Кышкысын анын жумушу 2 эсе көбөйөт. Өзүнүн бригадасы менен биргеликте Кант шаарынын аймагында кандай гана жумуштар болбосун, өз убагында аткарып, электр энергиясын үзгүлтүккө учуратпоого аракет жасашат. Учурда Люксембург айылында электр чубалгылары текшерилип, сынып калган изоляторлорду алмаштыруу жана электр зымдарына тоскоолдук жаратпаш үчүн бак-дарактарды кыркуу иштери жүрүп жатат. 10 киловольттук аба чубалгычта линияны тазалоо, сындык изоляторлорду алмаштыруу иш жүргүзүп атабыз. Кант Ресттин распредсеттин бригадасы ошол кыш мезгилинде азыр аябай нагрузка көбөйүп, жогорулап, ошого карата дополнительно осмотрларды кылып линияларды, ошол менен алдын ала жумуштарды аткарып атабыз. Аварийный өчпөсүн деп, негизи ушул линиялар жазга чейин чыдамак, анан ушул жогору нагрузка менен ошонун алдын ала ушул жумуштарды аткарып атабыз. Канттагы 26.300 абонентти шаардык электр тармактары тейлейт. Алардын 30%-на акылдуу эсептегичтер орнотулган. Мекеме калкты электр энергиясы менен камсыздоо менен бирге авариялык жагдайларды болтурбоого аракет жасайт. Маселен, былтыркы жылдын 11 айынын жыйынтыгы менен 45 авариялык кырдаал катталса, быйыл ошол эле убакыттын ичинде алардын саны 38ге кыскарган. Капиталдык оңдоо иштери 36,9 километр 6-10 чыңалуудагы аба чубалгылары, 81 трансформатордук көмөк чордондор толугу менен ремонттон өттү. Андан сырткары техникалык тейлөө иштери боюнча 217 километр 6-10 чыңалуудагы аба чубалгылары, 377 километр 04 чыңалуудагы аба чубалгысы, 322 трансформатордук көмөк чордон тейлөө иштерин жасадык. Bundan сырткары дагы бир эң негизги максаттарыбыздын бири бул электр энергиясынын жоготууларды азайтуу, электр энергиясынын сапатын жогорулатуу, ошондой эле авариялык өчүрүүлөрдү азайтуу максатында реконструкция иштерин дагы жасаганбыз. Бул деген 37 километр 04 аба чубалгысын СИП проводдоруна которуу толугу менен аяктады. 400 киловатт ампер кубаттуулуктагы жана 250 киловатт ампер кубаттуулуктагы трансформаторлору бар 3 кошумча көмөкчөрдөн орнотулду биздин райондо. Ысык Ата району кышкы жылытуу мезгилине толугу менен даяр. Райондо 47 мектеп, 27 бала бакча болсо, алардын 27си көмүр менен жылытылат. Калганынын бардыгына электр энергиясы менен жылуулук берилет. Ысык Ата району боюнча бизге ушу мекемелерди баарын, калктардын баарын санаганда 30 000 тонна көмүр сарпталат. Ысык Ата районунда 3 жоопкерчилиги чектелген көмүр ташыган складтарыбыз бар. Кампаларыбыз бул Боке, жоопкерчилиги чектелген коом, Раке, Золотая, Печать. Ушул 3 компания бизде камсыз кылат. Эл болсо 85%га көмүр менен камсыз болду. Анткени Ысык Ата районунда көмүр базалар толугу менен иштеп атат. Мына Казакстандын көмүрү Шабуркул, Каракече бардыгы бизде 4000ден 4200 сом менен ушундай баада сатылып атат. Калк арасында ар кандай ремонттук иштер эмне себептен кыш мезгилинде жүргүзүлөт? Суук түшкөнгө чейин эле бүтүрүп койсо болбойбу деген суроолор жаралып келет. Бирок мындай иштердин суукта аткарылганынын да себеби бар. Электр зымдарындагы кандайдыр бир кемчиликти аныктоо үчүн жогорку чыңалуу талап кылынат. Кышкысын чыңалуу көп болгондуктан атайын жумушчу топ өз ишин аткарууга аракет жасайт. Мунара Кадырдин кызы Жаныбек Эгенбердиев, Кант шаары.